Казакстанда коронавируска чалдыккандар аныкталды. Кошуна өлкөнүн башкы санитардык дарыгеринин прогнозу туура келди. Дүйнөдө коронавируска байланыштуу пандемия жарыяланды. Пандемия грек тилинен которгондо бүтүндөй эл дегенди түшүндүрөт. Жугуштуу оорулардын бир же бир нече өлкөнүн континенттин калкына массалык түрдө таралышы менен мүнөздөлгөн эпидемия. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал туруктуу. Дарыгерлер жогорку даярдыкта иш алып барууда. Бирок бул вирус, дагы эле айтайын, вирус бул эми бул бир киши эмес да, өзүнчө эле көрүнө турган киши бир билет алып алып, мен уже Кыргызстанга 3 күндөн кийин келем деп айтпайт да бул. Коронавирустун алдын алуу үчүн мектеп менен жогорку окуу жайлар 3 жумага карантинге жабылды. Көп ооруп чыккан мамлекеттер менен авиа каттамдарды чек араны жапканга чейин бардык. Бирок ачык айтып коюш керек, бул экономикабызга терс таасирин мына тийгизет. Кырдаалдан пайдаланып кызыл кулактык кылгандар баш көтөрүп, элди дүрбөлөңгө салууга аракет кылууда. Кыргызстанга тамак аш импорттоо токтосо, азык-түлүктүн запасы канчага жетет? Атка минерлердин айтымында, өлкөдө азык-түлүктүн кору керектүү көлөмдөн 103%га көп камсыздалган. Валюта базарындагы олку-солку абал. Доллар бир заматта 3 сомго кымбаттады. АКШ акчасынын курсунун көтөрүлүшү базарга кандай таасирин тийгизди? Качан сандан сапатка өтөбүз? Атка минерлердин армиясын кыскартуу аракетине майнап чыкпай калдыбы? Бири-бирин кайталаган жайнаган мекемелер кимге пайда алып келүүдө? Бизде фактически кыймылдаганга эч свет бардыгы өчкөн, имущество бардыгы арест турат, счетубуз жабык. Мамлекеттик ишканалар инвентаризацияга муктажбы? Каралбай калган мекемелерге саякат. Мына былтыртан бери эчтеке кылбай отурам. Бир да жумушубуз жокпу? Бир да жумушубуз жок. Саламатсыздарбы? Эфирде апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга сары эсеп салган жумалык берүүсү, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Пандемияга айланган коронавируска байланыштуу жагдайга токтолсок, 120дан ашык өлкөнү каптаган жугуштуу илдет Бишкектен 200 чакырым алыстыктагы Алматы шаарына дагы жетти. Казакстанда коронавируска чалдыккандар бар экени кечээ расмий түрдө жарыяланды. Ооруну алып жүргөндөрдүн баары Германия, Италиядан келгендер экен. Азыр алар ооруканада. Бүгүн Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековдун жетекчилиги алдында Коопсуздук кеңештин чакан курамындагы жыйыны өтүп, коронавирус боюнча бүгүнкү абал талкууланды. Отурумда 16 марттан тарта өлкөнүн бардык мектептерин жана жогорку окуу жайларын 3 жумага карантинге жабуу чечими кабыл алынды. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жеке жоопкерчилиги жөнүндө дагы бир жолу эскертти. Зарыл болгон иш-чаралар тиешелүү деңгээлде ишке ашырылбаса, эң катуу чаралар көрүлөт, деди президент. Калкыбыздын саламаттыгы биринчи кезектеги маселе. Бул кырдаал менин ар дайым жеке көзөмөлүмдө күнүгө 7 саат сайын ар кандай булактардан маалыматтарды алып туруп атам. Тиешелүү тапшырмаларды берип, жыйындарды өткөрүп жатабыз. Албетте эл болгон соң ар кандай макеттер айтылууда. Санайрып заманында такталбаган маалыматтар социалдык тармактарда таркап кетүүдө. Күмөн санагандар бар, шек санагандар бар. Айрыкча биздин жакын коңшубуз Боордош Казакстан мамлекетинде бул илдет катталгандан бери кооптонуу да күчөйт. Бул эми табигый көрүнүш. Биз мындан ары дагы ушу ишибизди күчөтүп, эң негизгиси коомчулукка маалыматты ачык, ыкчам берип турушубуз керек. Мына бардык өлкөлөр өзүнүн элинин саламаттыгын биринчи орунга коюп, мына чек араны каттоону жабууда. Мына биз дагы Кыргыз мамлекети ошондой тартипте иш алып барып атабыз. Көп ооруп чыккан мамлекеттер менен авиа каттамдарды чек араны жапканга чейин бардык. Бирок ачык айтып коюш керек, бул экономикабызга терс таасирин мына тийгизет. Ошондуктан биз бюджеттик чыгашаларды экономдоо режиминде түзүш керек. Коркунучтарга, чакырыктарга биз даяр болушубуз керек. Казакстанда коронавируска кабылгандар менен кошо Германия, Италиядан 100гө жакын жүргүнчү келиптир. Азыр кошуна өлкөнүн бийлиги чет өлкөдөн келген ошол адамдарды издеп жатат. Айрымдары табылып карантинге алынган. 13 марттын таңында Германиядан жогорку кеңештин 2 депутаты Айда Касмалиева менен Абдыбек Дүйшалиев дагы учуп келишкен.
Алар менен кошо парламенттин 5 кызматкери болгон. Эл өкүлдөрүнөн алгачкы анализ алынганда таза чыгып үйлөрүнө кое берилген. Үйлөрүндө 14 күндүк карантинде болушат экен. Казакстанда Германиядан келген жарандардан коронавирус табылгандан кийин айрымдар 2 депутатты эл катары эле ооруканага обсервацияга алыш керек болчу деп тынчсызданып жатышат. Ал арада эл аралык окумуштуулар Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда коронавирустан коргоочу өзгөчө өсүмдүктөр бар деп болжоп жатышат. Бириккен Улуттар уюмунун илимдер боюнча эл аралык институтунун башкы директорунун орун басары Михаил Фаворов көпчүлүктү кызыктырган, бир четинен таң калтырган пикири менен бөлүштү. Анын айтымында Монгол үч бурчтугуна кирген өлкөлөр азыр коронавирустан оолак болуп жатат. Ал муну айтып жатканда Казакстанда коронавирус каттала элегиле. Коркунучтуу оорунун Орто Азия өлкөлөрүн айланып өтүп жатканынын себебин окумуштуулар көпкө ойлонушуп, абасы кургак же климаты өзгөчөбү деп баш катырышкан. Анын жандырмагы табылгандай болуптур. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда арча түтөтүү салты бар. Айрымдар арчанын ышы менен жин шайтанды кууп жатабыз деп ишенишсе, дин кызматкерлери, дарыгерлер анын дезинфекциялуу касиети бар экенин айтып жүрүшөт. Окумуштуулар так ушул арча түтөтүү Борбор Азия өлкөлөрүн коронавирустан сактап жатышы мүмкүн деген ойго келишкен. Кыргыздарда көп учурда арча түтөтүп бөлмөдөгү абаны тазартышат. Айрымдар буга адырашман чөбүн дагы колдонуп жүрүшөт. Бул көп жылдык өсүмдүк топурагы шор жерлерде, такырларда өсөт. Аны мал жебейт. Илгертеден эл арасында дарычылыкка пайдаланышып, тумоологон адам жаткан бөлмөнүн абасын тазартуу үчүн адырашманды түтөтүп жүрүшөт. Демек, окумуштуулардын айтканына ишенсек, биз буга чейин маани деле бербеген арча менен адырашман коронавирустан сактап жатыптыр. Албетте, бул пикир медициналык жактан ырастала элек. Бирок, жөн киши дагы айтып жаткан жок. Бириккен Улуттар уюмунун илимдер боюнча эл аралык институтунун башкы директорунун орун басары Михаил Фаворовдун оозунан чыгып жатат. Эмнеси болсо дагы анын бул сөзү адырашман арча саткандарга жакшы жарнама болуп берди. Базарда так ушул чөпкө суроо талап жогорулады. Кыргызстанда тамак аш коопсуздугун камсыз кылып, экономикалык жоготууларды алдын алуу боюнча республикалык штабтын иштеп жатканына 2 жумадай болуп калды. Ал эми коронавирустун алдын алуу штабы январь айында эле түзүлгөн. Өкмөт мүчөлөрү Кыргызстан чек араларда санитардык көзөмөлдү өз убагында күчөтүп, профилактикалык иштерди катуу жүргүздүк деп ишендирип жатышат. Бирок азыр бир гана атка минерлер менен дарыгерлердин кыймыл-аракетин тиктебей, ар бир адам жугуштуу илдеттен оолак болуунун жолдорун ойлонушу керек. Мисалы, зарылчылык болбосо, эл көп чогулган жайларга барбай туруп эле оң. Той топурларды токтото турсак, капчыкка эле пайдасы тийбестен саламаттыгыбызга дагы коркунуч жаралбайт. Коронавируска байланыштуу өлкөдө көрүлүп жаткан чаралар, кем карчылар жана дарыгерлердин даярдыктары тууралуу кесиптешим Элизат Эркинтур саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков менен маектешти. Кезек 2-чи студияда. Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Элизат Эркинтур. Бүгүн студияда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков Байдалиевич. Саламатсызбы? Айтсаңыз, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска байланыштуу пандемия жарыялады да, мындан ары абал курчуйт деп эскертти. Буга карата сиздер тараптан кандай чаралар көрүлүп жатат? Нелерге тыюу салып жатасыздар? Эмнени ооздуктап жатасыздар? Бул эми баягы осылар айткандай вирус не знает границ дегендей, бул ата энесин тааныбайт да, ата тегин тааныбайган бул эмелер да, мындай инфекция деп коет да. Көзгө көрүнбөгөн инфекция. Бул болсо көзгө көрүнө турган, бул адам аркылуу ошонун клиникасы жөтөлүп, чүчкүрүп, ооруп атканда эле ошондо байкасак болот да. Бул балким ошондой ооруп калышы мүмкүн деп, ошо жөтөлүп, чүчкүрүп, температурасы болгон адамдарга биз бөгөт коюшубуз керек да, бир жака келбесин деп. Саламаттык сактоо министрликтин эң биринчи задачасы, 2-3 задачасы бар. Эң биринчи ошолорду убагында таап, убагында больницага жаткызып, убагында диагноз коюп аныктап, анан убагында дарылап баштоо. Мына ушул жагынан биз ак сабашыбыз керек да, ушул жагынан биз тиешелүү чараларды көрүп, мына иштеп атабыз да. Демек, жана коронавирус жайылып кеткен өлкөлөргө салыштырмалуу бизде алдын алуу чаралары жакшы көрүлүүдө деп айтсак болобу? Жок, мен антип биз мактана бергенде да туура эмес да. Себеби мына мен деген эң бай, дүйнө жүзү боюнча эң бай мамлекеттердин баары, анын ичинен бай мамлекеттердин ичинен Сингапур деген мен бай деген мамлекет. Ошолордо дагы мындай көбүрөөк учур катталып атат. Америкада, Кытайда экономикасы, ресурстарды өтө көп
күчтүү жерлерден таралып кетти да. Балким башында мындай жакшы маани бербей койгон учурларда да ушундай байкалат да. Алар эми алардын ресурстары көп. Алар эми мынакей ошо тиешелүү чараларды катуу көрүп башташты да. Жакында эле кошуна өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Казакстанга бир жуманын ичинде коронавирус жетип калат деп айтты да. Эми бул ар кандай талкууларда жарап жатат. Бизде кандай прогноздор бар? Кандай тобокелчиликтер бар? Бир да мен эми ал өзүм коллегама мен мындай этика жагынан туура эмес болуп калат. Мен комментарий бере албайм. Бирок бул вирус, дагы жолу айтайын, вирус бул эми бул бир киши эмес да, өзүнчө эле көрүнө турган киши бир билет алып алып, мен ушу Кыргызстанга 3 күндөн кийин келем деп айтпайт да бул. Мен билет алып алып, бизге жарыя кылып айтса, мен айтат элем 3 күндөн кийин бизге келет экен депчи. Биз айта албайбыз. Башка мамлекеттерде дагы бир дагы мамлекет өлкөдөгү любой чиновник мына эртең болот же болбойт же болот деп айта албайт. Башка жөн биз болсо ошо келбес үчүн, бизден тарап кетпес үчүн катуу тиешелүү чараларды биз көрүшүбүз керек. Ошо чараларды биз көрүп атабыз. Азыр айтсаңызчы, баягы обсервацияда жаткандардын абалы кандай? Алар кандай шартта кармалып атат? Аэропорттун жанында эски авиабазанын ордунда да кармалып жатат деп атасыздар да. Канча ооруканада канча адам жатат, анан алар кандай шартта кармалып жатат? Биз эми бүгүнкү күндө жанагы кандай алдын ала чара көрүп атасыңар деп айтыңарбы? 1600 койка даярдаганбыз. 1600 койка. Бүгүнкү күндө 321 киши ошо обсервацияда жатат да. Бул кээ бир айтып атат, бул канча оору жатат, кандай кармап атасыңар депчи. Бул жок, бул оорулуу адамдар эмес. Таза. Бүт баары тең таза, оорубаган, абсолютно здоровый деп коебуз. Буларга только медициналык байкоо жүргүзүп атат. Эгерде арасында бир температура болсо, мисалы 14 күн кармап атпайсызбы? Температурасы болсо, ошонун тиешелүү аны да өзүнчө бокска киргизип, анан өзүнчө аны дагы байкоо жүргүзөбүз. Кызыкта ар бир адам бирден палатада жатабы? Жок, бирден палатада жатпайт. Мисалы 30 киши бир келсе, 30 киши баары тең тиешелүү ошо эме бар, корпустар бар, 30 кишини өзүнчө жаткызабыз. Эгерде даже бир киши келсе, аны өзүнчө да жаткызабыз. Себеби дегенде жана 14 күн деген инкубацион периодду биз сактап калышыбыз керек да. Мынакей бүгүнкү күндө 321 жатат, дагы 1602 койка уюштуруп турат. То есть бизде бир топ запас бар. Эгерде массовый поступление болсо, ошолорду дагы жаткызганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алар баягы тууган тушкандар менен байланышып жатабы? Алар мурун болсо башында биз жана мобилдик телефонду алып турганбыз. Себеби дегенде башында жаш балдар, кыздарыбыз ойноп, биз момундай жатабыз, анан кийин кроваттын астында бир кичинекей бир кандайдыр бир мусор көрүп калса, ошону чоңойтуп көрсөтүп, анан кийин момундай шартта, тигиндей шартта депчи. Анан соцсетте аныкталбаган, такталбаган маалыматтар көбөйүп кеткен да. Эми азыр биз уруксаат берип атабыз, түшүндүрүп айтып атабыз, соцсеттен ойнобогула деп. Анан бирок мен айтып коеюн, тиги азыр ата-эненин баары тең түшүнүп калды, балдар да өзүлөрү түшүнүп калды. Биз айттык, эми бул пятизвездочный биз отель эмес, курорт эмес. Биз саламаттык сактоо министрлиги МЧС менен бирдикте ошо койканы камсыздап бердик. Üşүгөн жок, ачка калган жок. Üşүгөн жок. Таза постельная принадлежность, 3 маал тамак, самое главное жылуу болуш керек. Мына ошону биз камсыздап берип атабыз да. Ал эми аларды карап жаткан врачтар кандай шарттар түзүлдү? Баягы чарчап, тажап, кетебиз дегендер чыкты деп, анан сыйакы да берилет дедиле. Ошо момундай кырдаалда мындай чыдаган кишилер чыдайт, чыдабаган кишилер өзү кетем деп кетип калып атат да. Бирок кетем дегендер аз. Канча кетти? Эми республика боюнча где-то биринчи северде эле бир 4, 5, 6 кетпесе, калгандардын баары иштеп атат. Себеби дегенде тиешелүү аларга сверхурочный зарплатасын төлөп берип атабыз, тиешелүү шарттарды эметип атабыз. Өзгөчө медициналык кызматкерлер өтө мындай напряженный ситуацияда иштеп атат да. Азырчы күнү түнү круглосуточный. Бирок тиешелүү шарттардын баарын түзүп берип атабыз.
Ал жакка кайсы оорукананын дарыгерлери кетти? Баягы обсервациядагыларга Бул жерде эми инфекционисттер бар, көбүнчө санитарный службанын сотрудниктери да, эпидемиологдор, Канча дарыгер тартылды? санбраштар, ушуга баардыгы болуп бүгүнкү күндө 600дөн ашык киши тартылып иштеп атат да. Бул жалпы республика боюнча чогултулду. Жалпы республика боюнча санын айтып атам. Бул Ошто, Нарында, Жалал Абадта, бүт жерде санитарный карантин пункттарда, обсервацияда иштегендер бар. Ошо круглосуточно иштеп атат да, ошолордун байкоо, медициналык байкоо жүргүзүп атат. Анын артынан тазалоо иштерин да жүргүзүп атат. Атайын кийим менен жүрүшөт да. Эми атайын жеңил мындай бир одноразовый бар, халаттар бар, эмелер бар, маскалар бар, ошо менен иштеп атышат. Анан баягы күнчөрүк маалымат чыгып кетти, ошо обсервацияда жаткандарды кайтаруу күчөтүлдү депчи. Буга эмне зарылчылык келип чыкты? Эми кээ бир жерде баягы мындай жатпайм, кетип калам деп анан коркутуу маселелери болот, ушундай эме да. Мушташканга чейин барат. Ким менен? Дарыгерлер менен? Ошо дарыгерлер менен, ошол жерде кайтарган кишилер менен. Анан вынужденный мера да, мындай чара. Мында ички иштер министрлигине кайрылып жардам бер деп атабыз. Эми бүт жерге койгон жокпуз. Тиешелүү кээ бир жанагы мушташ чыгарып, жатпайм, кетип калам дегендерди биз ошо кетирбегенге аракет кылып атабыз. Аларга түшүндүрмө иштери жүргүзүп атабыз. Азыр баягы врачтарга бир кандайдыр окуулар, машыгуулар өткөрүлүп жатат. Кудай сактасын, коронавирус боюнча бир белги аныкталып калса, же бир учур катталып калса, биринчи чараңар кандай болот? Биз жакында эле ушу аппарат президенттен, өкмөттүн көзөмөлүндө ушу өткөздүк да, атайын. Бирөөнү показательный тренировочный учение деп коет, ушу аэропортто өткөздүк. Экинчисин болсо эч кимге айтпай, өзүбүз жанагы шарттуу түрдө бир оорулууну, условный больной деп коет, оорулууну ушул экени алып келип, ошо мисалы оорулуу депчи. Ошо биз өзүбүз байкап көрөлүк дедик. Ошо тиешелүү службалар, тиешелүү медициналык мекемелер кандай ошол экени реакция кылып, өзү оперативдүү түрдө ошондо иштейби, туура иштейби же туура эмес иштейби деп кемчиликтерди өзүбүз да көрүп алып, анан кийин кайталабас үчүн деп ошону көрдүк да. Негизинен биздин медициналык кызматкерлер, МЧС, погранслужба абдан жакшы иштеп берди. Себеби дегенде буга чейин биз учение өткөзгөнбүз. Эми албетте анчалык кээ бир кемчиликтер болду. Ал кемчиликтерди кийин учение бүткөндөн кийин аны болсо биз өзүбүзчө обсуждение кылып, сүйлөшүп, кийинки могу жерде байкаш керек экен, могу жерде туура эмес кылып коюп турбуз депчи. Ошо канчага баладан биз канча пайызга даяр экенбиз? Биз болсо ошо 90% даярдыкты көрсөттүк да. Ошо кемчилик эмнеде болот? Эми кемчилик баягы человеческий факторлор убагында ошо инструкцияны туура эмес кабыл алып, келгенде баягы телефондор бар да, бүт бар да. Кимге эң биринчи больнойду көрсөк, кимге телефон чалышыбыз керек. Андан ары кимге ошонун ортосуна бир цепочка бузулуп кеткендер болуп атты. Кээ бирөөсү баягы халатты туура эмес кийип алгандар. Кээ бирөөсү болсо баягы ошо мындай майда чүйдө мындай эмелер, мелочтар болуп атты. А так негизинен бизге жакшы баа коюлду, ошо жакшы ошо инструкция менен колдоо менен жакшы иштеп атасыңар депчи. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып жаттыр да, алдын алуу үчүн аябай кескин, катуу чараларга барыш керек деп. Жанан сиздерге эмне тоскоол болуп жатат? Балким жана той топурларга катуу эле тыюу салынбай жатышы, балким абалды кишини корчутуп коюшу мүмкүн. Өкмөт токтом чыгарды. Мына кече мурда күнү токтом чыкты. Өкмөттүк уюмдарга жана бейөкмөттүк уюмдарга баарына тең ошол эки бүт форумдарга болобу, семинар болобу, ошон менен бирге жанагы жума намаз деп коебуз. Бул дагы массалык түрдө жыйындап коет мундагы. Ошонун баарына тең мындай тыюу салуу боюнча ошо токтом чыкты. Ушул токтом болсо тыюу салынган жок да жума намаздарга. Бул мен эсептейм, бул тыюу салынат. Сунуш берилди да. Бул токтом, мен ойлойм, токтом чыккандан кийин бул тыюу салынды деп айтса болот. Ар бир өкмөттүк уюмдагы иштебеген бүт жетекчилер муну исполненияга алыш керек да. Той топурларчы? Той топурларга албетте аларга сунуш берилип атат. Эми мына кече мурда не болсо өткөндө бир киши айтты, ошо мен өзүм мына ыктыярым менен мореке баламды үйлөнтүү боюнча свадьба бербейм.
муну болсо башкача түрдө өткөзө турган болду. Коронавирусқа байланыштуу. Коронавирусқа мен ушуну баарын тең айтып койсоңор, ушереки элге мен да колдойм деп, мынакей бул кишинин аң сезими өйдө экен. Бул өтө түшүнүп, анан ушундай кадамга барды деп ойлоп атам да. Мен ойлойм баарына тең ушундан пайдаланып, ушу элге да кайрылат элем, ушереки көп мына Бишкекте 100дөн ашык ресторан, кафе болсо, ар бир ресторанга күнүнө 100дөн баштап 500-600ге чейин той топур болуп атат да. Бул өтө мындай айтканда коркунучтуу эле нерсе, себеби дегенде муну түз эле ушу айтып коюш керек. Эгерде биздин республикага кандайдыр бир киши оорулуу киши кирип кетти дейли, жашынып, жанагы биз ар кандай жол менен кирип кетсе болот да. Чек ара аркылуу эметпей, башка куулук кылып, бир башка жол менен кирип кетсе, ошо оорулуу болуп калса, анан кийин сөзсүз түрдө тойго барат, сөзсүз түрдө жума намазга барат. Намазга жылган кишилер жылдан жылга көбөйүп барат. Анан кийин албетте аяктан ушундай кооптуу болуп, анан коркунучтуу болуп атпайбы? Ошонун себебинен мен дагы ошентип айтып атам да. Таптакыр той сала албайт экенбизби той топурга? Эми баягы сиз же мен өзүмдүн үйүмдө өкмөт мага айта албайт экен да, сен эшикке чыкпа, сен үйдө отур, же кошунага барба деп айта албайт экен. Улуттук коопсуздук боюнча маселе жаралып жатса дагыбы? Ошо да биз айта албайт экенбиз. Биз болсо ошо элдин аң сезимине, элге мындай чакырым жасап турушубуз керек да. Рахмат. Маегиңизге бүгүн бизде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлөй Исаков болду. Аны мен Элизат Эркин алып бардым. Саламатта калыңыздар. Коронавирустун кесепеттери дүйнөлүк базарга дагы олуттуу таасирин тийгизүүдө. Ири ишканалар миллиардерлер тарткан чыгымын эсептеп бүтө албай жаткан учуру. Анын зыяны Кыргызстанды кыйгап өтпөйт деп айтууга болбойт. Кытай менен чек ара жабылгандан бери жергиликтүү ишкерлер сырьёсу түгөнүп, өндүрүмдүн көлөмү азайганын айтып жатышат. Коронавирустун кесепеттерин алдын алуу такыр мүмкүн болбосо, жок дегенде азайтуу үчүн азыр республикалык штаб иш алып барууда. Кандай антикризистик чаралар көрүлө баштаганы тууралуу конкреттүү деле маалымат жок. Бул боюнча өкмөттө күн сайын кеңешмелер өтүп жатат. Анда ата мекендик өндүрүшчүлөрдө ишкерлерди колдоо саясаты күчөтүлөрү айтылууда. Кытайдан жүк ташуу качан калыбына келери белгисиз. Буга өкмөт башчынын дагы жообу жок. Премьер-министрдин айтымында чек арадагы чектөөлөр экономикага таасирин тийгизет, бирок калктын саламаттыгы үчүн ушундай чараларга барууга мажбурбуз. Азырынча сырьёнун запасы жетиштүү деп убадалап жатышат. Бирок базарларда баалардын жогорулашы байкалууда. Товарларга тартыштык жок. Кыргызстан кайсы тамак ашты сырттан ташыйт, кайсы азык-түлүк менен өзүн өзү камсыздай алат? Кубат Кубанычбек уулунун материалынан көрүңүздөр. Учурда Кыргызстанда биринчи керектелүүчү азыктарга тамак аштын 10 түрү кирет. Алар сүт жана сүт азыктары, жумуртка, мөмө жана жер жемиш, ун азыктары, жашылча, картөшкө, эт, кум шекер, өсүмдүк майы жана балык. Бул азыктардын басымдуу бөлүгү Кыргызстанга импортталат. Өлкө өзүн жашылча, сүт жана картөшкө менен гана камсыздай алат. Эт деле алалы. Кыргызстанда жыл сайын 14 000 тонна эт өндүрүлөт. 39 000 тонна сырттан ташылат. Тагыраагы Россия, АКШ, Украина, Беларусь, Казакстан, Түркия жана Кытайдан импортталат. Кытайдан канаттуулардын эти гана алып келинет. Кыргызстан нан азыктары менен дагы өзүн өзү камсыздай албайт. Өлкөдө өндүрүлгөн ундун сапатына ичи чыкпай, Казакстан жана Россиядан ташылат. Айрым маалыматтарга караганда, ундун 80% Казакстандан импортталат. Өткөн жылы жалпысынан өлкөгө 74 000 тонна ун киргизилген. Бирок айрым депутаттар Кыргызстанга аткезчилик жолу менен жылына 500 000 тонна ун ташылаарын айтып жүрүшөт. Сүт жана сүт азыктары боюнча жагдай көңүл жубатарлык. Кыргызстан бул өндүрүм менен өзүн өзү толук камсыздай алат. Жылына фермерлер 40 000 тоннадан ашык сүт өндүрүшөт экен. Кыргызстандын жашылча боюнча да көрсөткүчү жакшы. Бул азык менен дагы өлкө өзүн өзү камсыздаганга кудурети жетет. Бирок дагы деле импорттап келет. Кыргызстанга жылына 74 000 тонна жашылчанын ар кандай түрлөрү ташылат. Анын ичинде кургатылганы дагы бар. Жашылча өлкөгө дерлик бардык өлкөдөн импортталат. Алсак АКШ, Евро биримдикке кирген мамлекеттер, ЕЭП өлкөлөрү жана Кытай.
Картөшкөгө байланыштуу абалдагы жакшы десек болот. Кыргызстандын 1 жылдык керектөөсү 800-900 миң тоннага жетет. Дыйкандар андан дагы көп өндүрүп, 600 миң тоннасы экспортко кетет. Кампаларда канчасы чирип калганын эсепке алган жокпуз. Өткөн жылы дыйкандар картөшкөсүн сата албай, кыйналып, Айыл чарба министрлиги катуу сын-пикирге кабылган. Кыргызстанга ири көлөмдө өсүмдүк майы импортталат. Жылына өлкөгө 49 миң тонна ташылат. Өлкөдө өндүрүлгөн өсүмдүк майы жетишсиз. Жылына 10 миң тоннага жакын гана май чыгарылат. Мындан улам сырттан алууга туура келүүдө. Импорттун дагы бир бөлүгү кум шекери элейт. Кыргызстанда 2 чоң кант заводу болгонуна карабай, өлкөгө кум шекер сырттан ташылып турат. Анткени өндүрүлгөн продукциянын көлөмү болгону 100 миң тоннага жетет. Мындан улам Кыргызстанга жылына Беларусь, Украина, Казакстан жана Россиядан 27 миң тонна кум шекер ташылат. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда жылына 500 миллион жумуртка өндүрүлөт. Бирок бул жалпы керектөөнүн 45% гана жабат. Калган 55% сырттан ташылат. Өлкөдө жылына 204 миң тонна мөмө жемиш өндүрүлөт. Бирок Кыргызстандын керектөөсү андан 4 эсе көп, 750 миң тоннага жетет. Тартыштыкты импорт менен жабууга туура келет. Ал эми балык боюнча абал анча эмес. Кыргызстан өзүн өзү 8% гана камсыздай алат. Өткөн жылы өлкөдө 5 миң тоннага жакын балык кармалыптыр. Ал эми өлкөнүн керектөөсү 60 миң тоннага жетет. Аткаминерлердин айтымында, өлкөдө азык-түлүктүн кору керектүү көлөмдөн 103%га көп камсыздалган. Мисалга алсак, эгер сырттан импорттоо токтосо, ундун запасы 60 күнгө чейин жетет экен. Учурда чек аралар товарлардын жаңы партиясы үчүн ачык. Жада калсак, Кытайдан ташылган жүктөр 75 саат карантинде тургандан кийин өлкөгө киргизилүүдө. Апта башында валюта рыногундагы абал көпчүлүктү дүрбөлөңгө түшүрүп койду. Bir күндө эле доллардын курсу 3 сомго кымбаттап, рубль кескин арзандап, акча алмаштыруу жайларындагылар курстун көрсөткүчтөрүн которуп жетишпей калышты. Муну Улуттук банк менен өкмөттөгүлөр дүйнөлүк рынокто мунайдын арзандашы менен байланыштырышты. Валюта базарындагы абалды туруктуу кармап туруу үчүн 54 миллион доллар интервенцияланды. 2 күн өткөндөн кийин Улуттук банк өлкөдө АКШ акчасынын курсун 72 сом 85 тыйын деп бекитип, сайтына расмий жарыялады. Кыргызстанда газ тармагы жалпы өнөр жайдын 2%-ын эле түзгөндүктөн, дүйнөлүк рыноктогу мунайдын наркы өлкө экономикасына түз таасирин тийгизе албайт деп жатышат. Бирок негизги соода өнөктөштөрүнүн абалы оорлогонун эске алганда, кесепетинен качууга мүмкүн болбой калат. Валюта базарындагы абалды кызыл кулактык кылгандар дагы ого бетер күчөтүүгө аракет кылышты. Ошентип, бир жума мурда эле доллар 69 сом болсо, азыр 73 сомго чукулдады. Валюта базарындагы мындай абал коронавирустан улам алсырап жаткан экономикага дагы бир сокку ургандай болду. Кырдаалды эске алып, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бюджеттик каражаттарды үнөмдөп колдонуу керектигин айтты. Мындайча айтканда, айрым чыгашаларды кыскартууга туура келет. Өкмөт корголгон беренелер боюнча социалдык төлөмдөр өз убагында берилет деп убадалап жатат. Ал эми шашылыш эмес долбоорлорду, иш-чараларды каржылоо токтотулушу ыктымал. Буга эмнелер кирет азырынча айтыла элек. Бирок акыркы кырдаалдан пайдаланып, акчаны сарамжал колдонуу, ыксыз чыгымдарды, ысырапкорчулукту кыскартууну үйрөнүп алсак жакшы болчудай. Мамлекеттик деңгээлдеги мааракелер токтотулду. Бул дагы бир топ каражатты үнөмдөп калды. Алсак, Бишкек шаарында эле 8 март менен Норуз майрамы белгиленбегендиктен 4 миллион сомдон ашык каражат казынада калыптыр. Чындыгында эле өлкө бюджетин колдонууда сарамжалдуулук жетпей жаткандай. Аткаминерлердин армиясын, бири-бирин кайталаган мекемелерди багууга эле казынанын бир бөлүгү сарпталат экен. Ашыкча кызматтарды жоюп, сандан сапатка өтсөк, иш натыйжалуу болуп, акча дагы үнөмдөлмөк. Мамлекеттик мекемелерди ирилештирүү демилгеси ар бир өкмөт келген сайын эле көтөрүлөт. Бирок жыйынтыгында эле көрө элекпиз. Бул темага кайрылып жатып, кызыктуу жагдайларга күбө болдук. Эл көп билбеген мамлекеттик ишканаларды таптык. Ал жакта кызматкерлердин кылган иши дагы жок экен. Келип кетип күн өткөрүшөт. Кененирээк Айбек Бийбосуновдун өзүнөн угалы.
мамлекеттик ишкана жайгашкан 2 кабаттын баарын кыдырып чыктык. Азыр эч ким жок. Баардык эшикти кара булып кайтырып турат. Ушул пирамада эле болуп калдык. Кудайым буйруса эми оңолор, ошо муң урап калса биз да урайбыз го. Убагында күркүрөп турган экспедиция эле мына урап атат баары четинен. Дагы бул эски работниктерге алып кичине эметели, тинтели, минтели дейбиз, а биздин колубуздан келбейт, анын баары биякта чоңдор решет кылат да. Улбүбү Султанбаева кыргыз геологиясынын түптөлүшүнө салым кошкон адамдардын бири. Ал 27 жылдан бери Түндүк геология экспедициясы мамлекеттик ишканасынын кызматкери. Аталган мекеме өз маалында Кыргызстандын түндүгүндөгү болгон кен байлыктарды аныктаган. Ошол убакта мен жалгыз кыргыз семья мен болчумун. Андан кийин көчө келди. Ал учурда бул мекемеде 2000ге жакын адам эмгектенген. Азыр кызматкерлердин саны 60ка жетпейт. Көбү мөөнөтсүз эмгек өргүүсүнө жиберилген, калганы болсо жумасына 2 күн гана иштеп жатат. Мына бутуктан бери эчтеке кылбай отурам. Бир да жумушуңуз жокпу? Бир да жумушубуз жок. Эртең менен келесиз бирок жумушка. Эртең менен келебиз, как положено келебиз. Эми отчетторду жасайбыз. Баары бир кичине анча-мынча движение болуп атпайбы? А бирок мындай көзгө көрүнүктүү кылган ишиңер жок. Жок, мындай большой производство болуп элек эчтеке мындай заказчик жок. Апрель айы жаңырса, Улбүбү Султанбаева баштаган ишкана кызматкерлеринин айлык албай иштеп жатканына 1 жыл болот. Эмгек акынын берилбей жатышына ишкананын 7 миллион сом карызы себеп. Келебиз, отурабыз, келген кагаздарды отчетун жасап коет. Болду 2 күн. Анан кийин мындай бывает, вопросы келет, жактан бияктан киши келет, суроосу ошолорго жооп берип коюп эле отурабыз. Бул жерде иштегендердин азыркы абалын түшүнүп болбойт. Формалдуу түрдө жумушуң бар, кыйраткан ишиң менен айлык маянаң жок. Бирок ушул кызматкерлер ишкананы коргоп, сактап келе жатышат. Болбосо көз арткандар толуп жатат. Геологдордун баары төлөбөсө, акча төлөбөсө, жумуш жок болсо качат да, туурабы? На кого-то бирөөнү күтүп качан келет, эмне кылат деп күтүп отура бергенде болбойт, жаштар кете берет экен. Биз старики калабыз биякта. Окуусу чачылып кетпесин калганы депчи. Мындан артык каяка чачылып? Чачылып деле бүттү. Урап да атат туш-туш жагынан, урдалып да атат туш-туш жагынан. Эптеп-септеп, бүтөп-сүтөп койгонбуз. Мамлекеттик ишкананын 5 гектар өндүрүштүк, 104 гектар айыл чарба багытындагы жери, мындан тышкары бир нече имарат, аз да болсо техникасы бар. Айлык тууралуу сот тарабынан чечим чыгып, биздин бүт имущественный комплекске арест салынган экен. Аны аресттен чыгардык. Электр энергиядан бүт келип туруп, за неуплаты деп туруп, төлөбөгөндүгүнө байланыштуу деп туруп, аларды бүт бардыгын аплан берип койгон экен. Банковский счетторубузду банкта болсо полный карызыңарды төлөгөн жоксуңар деп, болсо кент сервис сотко берип туруп, налогтон арест кылдырыптыр. Түшкөн акчабыздын бардыгын РСК банк сразу ошолордун немесине жөнөтүп атыптыр да. Бизде фактически кыймылдаганга эч свет бардыгы өчкөн. Имущество бардыгы арест турат, счетубуз жабык. Түндүк геология экспедициясы мамлекеттик ишканасына өкмөт жыл сайын акча бөлүп жумуш берип турат. Быйыл 5 миллион сом каралды. Алар өлкөнүн түндүк бөлүгүндө чалгындоо иштерин жүргүзөт. Былтыр 3 миллион сом берилген. Бирок бул каражат ирденип кетүүгө аздык кылат. Берилген акчадан зарплатасына берип турабыз, бирок бардыгын камтый албайбыз. Аны толук биз өзүбүз жанагындай иштерди жүргүзгөндө, чалгындоо иштерин жүргүзгөндө кум төр мененби, алтын кен мененби, же болбосо терек сай мененби, кайсы бир ишкана, же кум бел мененби, ошого ишканалардын бардыгын азыр изилдеп өзүбүзгө бир планга коюп атабыз. Ошолордун бардыгын аткарсак, анан кийин ошондо биз ошо айлыктарын толук камыста беребиз деген үмүтүбүз бар. Идеалдуу түрдө мамлекеттик ишкана тендерлерге катышып, кен байлык катылган аймактарда чалгындоо иштерин жүргүзүү менен киреше таап, өзүн өзү багышы керек эле. Бирок салык, социалдык фондко карызы бар мекеменин тендерге катышууга укугу жок. Анын үстүнө жеке компаниялар менен атаандашуу дээрлик мүмкүн эмес. Өзүнүн затраталары көп, ар кандай суу, жанагындай электр энергия, башка дагы бир толгон токой немелер менен кошо биздин мойнубузда
отырып өзүн актабай калат экен да. А берки менчик ишканалар болсо, алардын затратасы аз. Ошол себеп менен алар бүт тендерден аларга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп, ошолор көбүнчөсү менчик ишканалар алып кетет экен да. А сколько, говорите, раньше лошадей было здесь? В советское время от 300 до 400 было. Сейчас сколько? 15 осталось. Вот они. Павел Иванович түндүк геология экспедициясы мамлекеттик ишканасынын көзгө басар кызматкери жана коргоочусу. Ушул киши бүлүнгөндөн калганын сактап калууга аракет кылып келет. Бизди ишканага тиешелүү атканага алып келди. Кыргызстан тоолуу келгендиктен геологторго ат мингенге туура келет. Бирок 1 жылдан бери аргымактардын дагы кызматын колдонгон киши жок. В феврале зарплату дали за 18 год немного. И аванс потом в апреле, и все. Прошлого года? Да, в прошлом году. Уже год ни копейки не получил. Вот я ж пенсионер, и жена получает зарплату. Вот на это живем. Ну, и своим делом занимаюсь дома, между делом. Я, допустим, выращиваю корни роз, цветами занимаюсь. Түндүк геология экспедициясы мамлекеттик ишканасы карыздарынан толугу менен кутулуп, өз арбайын сого башташ үчүн 26 миллион сом керек. Бирок аталган каражатты өкмөт азырынча бере албайт. Эми бул жаңы начальник жакшы эле надежда берип атат. Үмүттөнүп атабыз. Жаңы начальство жаңы эме болот депчи. Жакшы келатат дегендей. Кызматкерлерге үмүт берген жаңы жетекчи Сүйүнбай Айткулов тиешелүү мекемелерге кат жолдоп 2 күндүн биринде Бишкекте. Бул жолу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинде жүрөт. Ал мурдагы карыздар. Кыскасы карыздар коколоп эле жүрсү да. Оода. Айткуловдон карыз доолоп жаткан адам Элдияр Калдарбеков, ал Кыргыз геофизикалык экспедициясы мамлекеттик ишканасынын директору. Калдарбеков башкарган мекеменин деле абалы жакшы эмес. Мен биле албайм. Алар киргизди азыр айтсам мен сени кое берейин. Бар тартып жүрөм. Тартып баштасак эме болот. Жок, колдоном мен, чыгарам мен сени. Койгуз эми байке. Кыргыз геофизикалык экспедициясы мамлекеттик ишканасы босогодон эч кимди аттатпай чек арадай корголуп жатышында себеп бар. Директор эч кимди киргизбеш керектигин айтып кеткен өзгөчө журналисттерди. Кыргыз геофизикалык экспедициясы мамлекеттик ишканасы бизди ичине киргизбей койду. Эми аларды дагы түшүнсө болот. Ишкананын азыркы абалын эч кимге көрсөткүсү келбейт. Биз дронду көтөрүүгө мажбур болуп атабыз дагы. Азыр мамлекеттик ишкананын бүгүнкү абалын алакаганга салгандай кылып сиздерге көрсөтөбүз. Канаттуу көтөрүлгөн бийиктиктен баары көрүнөт. Мамлекеттик ишкананын имараттары эски авариялык абалда турат. Бир нече курулуштар бузулуп, кээ бири урап калган. Кыргыз геофизикалык экспедициясы азырынча өзүн өзү багып жатат. Өткөн жылды 300 000 сом киреше менен жыйынтыктады. Аталган каражат эч нерсеге жетпейт. Анткени атаандаштык талабына жооп бериш үчүн жаңы жабдыктарды сатып алуу керек. Геофизикалык чалгындоо заманбап техниканын жардамы менен жүргүзүлөт. Анан Советтер Союзунан бери келаткан ишкана автотранспорттарыбыз, техникаларыбыз аябай эскирип калган да. Тапкан акчабыздын көбү эле ошол айлык маянасы анан жанагындай соцлон налог ошолор эле көп кетет да. А мындай лишнийрээк башка ашыгыраак акча ошо оңдоп түзөгөнгө, башка иштерди кылганга бизде мүмкүнчүлүк жок, чын айтканда. Ишканада 70 кызматкер эмгектенет. Алар дагы азыркы учурда жумасына 2 күн гана иштеп жатат. Жаз чыкса жумуш жанданарын жетекчилик билдирүүдө. Ну, лет 25 примерно. Кем работаете? Я геофизик. Анатолий Шевцов геофизиктердин шаарчасында жашайт. Бул жердеги үйлөрдүн баары Кыргыз геофизикалык экспедициясында иштеген адамдар үчүн курулган. Убагында ийгиликтүү ишкана акырындык менен ушул абалга келди. Вот на втором этаже там несколько зданий. Еще работают на фирмы, которые заказ дают, ну это, допустим, зарубежные, и государственные они тоже есть заказы. Мало, да? Работы мало.
Биз көрсөткөн мамлекеттик ишканалар өзү менен өзү. Алар эл катарына кошулуш үчүн ири каражат керек. Бүгүнкүдөй абалы менен алыс кузабай калышы толук мүмкүн. Көбүнчө жылды чыгаша менен аяктап, кээ бир учурда гана азын-оолак киреше алып келген мамлекеттик мекемелер, ишканалар абдан көп. Аларды кармап туруунун кажети жок, жеке башкарууга өткөрүш керек деген пикирлер да арбын. Мамлекеттик зданияларды сатсын дегенден алысмын. Жана мамлекетке таандуу болгон мекеме болуп, аларды сатсын дегенден алысмын да. Бирок управлениясын берсин дегенге макулмун да. Эгерде ал инвестор өзү келип, мен ушуга акча салат элем, иштетет элем деп берсе, макул берели. Мына Аккемени деле карап көрүңүз. Аккеме убагында кандай гостиницалер. Ошол жерде дагы мен айткандай место жок эле. Кирейин десең, конокторуң келсе жаткызайын десең, жок дейт эле да. Азыр болсо ал дагы мындай убыточный болуп чыгып атат. Мамлекеттик мекемелердин бюджетке арткан жүгү ушуну менен токтобойт. Коопсуздук, коомдук тартипти көзөмөлдөгөн жана аскер адамдарын эсептебегенде Кыргызстанда 17 миңден ашык мамлекеттик кызматкер бар. Мисалы 2019 жылдын 9 айында мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысын эле 21,9 миллиард сом корогон. Ошол эле учурда бири-бирин кайталаган, аткарган иши түшүнүксүз мекеме, ведомство, агенттиктер да толуп жатат. Бир акимди мисалга алайлы. Ал акимдин өзүнүн замдары бар. Андан сырткары анын астында образование отделы бар. Здравоохранение карай турган, соц тармакты карай турган дагы бир отдел бар. Экономиканы карай турган дагы бир отдел бар. Ошол эле учурда министрликтердин ал жерде дагы өзүнүн подведомственный отделдери бар. Ошол эле районолору бар. Эмне үчүн келип жергиликтүү бийлик өзүнчө иштейт, тиги подведомственный министрликтердин немелери өзүнчө иштейт. Ошол эле Госкомитет связи деп коебуз дагы, бирок ошол эле Госкомитет связинин астында агентство связи деген бар да. Эми бул такыр мындай ойго келбей турган нерселер да. Мындай көрүнүш башаламандыкты жаратып, мамлекеттик кызматкерлердин аткарган жалпы ишине көлөкө түшүрүүдө. Айыл чарба министрлигинин өзүндө эле 6 департамент бар. Мындан тышкары бул тармакта 5000 адам эмгектенери белгилүү. Алардын 85% суу чарба жана мелиорация департаментинде иштейт. Калган 600 адам министрликтин башка бөлүмдөрүндө. Ал эми борбордук аппаратта 82 кызматкер бар. 2018 жылы кызматкерлердин айлык акысын эле 885,7 миллион сом кеткен. Тармактын жалпы чыгымы 1,7 миллиард сомго жеткен. Бирок мамлекеттик кызматкерлердин ири армиясын кармаган министрликтин ишине эч ким ыраазы эмес. Ар дайым сын пикир айтылып турат. Департаменттер өзүнчө бир өлкө. Министрдин өзүндө департамент директорун кызматтан алуу жана дайындоо укугу жок. Бир тармакта иштеп, бир пикирге келе албаган адамдардын иши көп учурда ийгиликтүү боло бербейт. Мен дагы еще база белгилеп кетем. Мен бул Эркинбек Ураимович Чодуев министр кезинде мен азыр восстанавливаться этем. Бирок Кудай буйруза мындай киши менен иштешпейм. 2019 жылдын октябрь айында Айыл чарба министрлигинин алдындагы жайыт, мал чарба жана балык чарба департаментинин ошол учурдагы директору Бакытбек Мамытканов журналисттерди топтогон. Мамыткановдун айтымында министр андан акча талап кылып, сураганын бербей койгондо кызматтан алууга аракет кылган. Экинчи тарап айтылган сөздөр чындыктан алыс деп билдирген эле. Анан кийин бул жерде чакырып отуруп шоу пиарды кылган делесиде туура эмес. Айыл чарба министрлиги тилекке каршы аткарган иштери менен эмес, ушундай чуулгандуу окуялар менен эсте калууда. Коңшуларга салыштырмалуу Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны азыраак, бирок алардын аткарган иши максаттуу эмес. Кээ бир учурда кимдир бирөөгө кызмат берүү үчүн өзүнчө мекеме түзүлгөн көрүнүштөр дагы болгон. Коңшу Казакстанда бир мамлекеттик кызматкерге 172 жаран туура келет. Россияда болсо бул сан 140ка жетет. Германиянын өзүндө бир атка минерге 163 тургун туура келет. Ал эми Кыргызстанда бир мамлекеттик кызматта иштеген жаранга 217 адам туура келет. Демек, ар бир министрликти өзүнчө эмес, мамлекеттик кызматкерлердин жалпы санын мисал келтирип, башка өлкөлөргө салыштыра турган болсок, баары ойдогудай. Бирок мамлекеттик органдардын рейтинги кызматкерлердин саны менен эмес, аткарылган иши менен өлчөнөт. Бүгүнкү күндө пайдасынан зыянды көп мамлекеттик органдардын ишин токтотуп, ошол эле учурда жардамга муктаж ишканаларга каражат бөлүү керектиги айтылат. Кеттиңизби? Банкка кеттиңиз. Ал жерде маякка ушундай жашоо болуп атпайбы? Жакшы барыңыз.
Кыргыз геология экспедициясы мамлекеттик ишканасынын директору Сүйүнбай Айткулов банкка жөнөп кетти. Мекеменин карыздары боюнча кагаздарды тууралашы керек. Азыркы учурда бул кишинин иши көп. Жок эле дегенде 1 жылдан бери айлык маянаны көрө элек 60га жакын кызматкердин талабын орундатуу абзел. Айткуловдун пландары ишке ашабы азырынча белгисиз. Анткени Кыргыз геология экспедициясы мамлекеттик ишканасына экинчи өмүр берүү оңой иштерден эмес. Жылдын аягына чейин барыңар, двойной зарплата аласыңар, жумуш болот деп атат, билбейм. Ишенип атасыз. Ишенип атабыз. Ишенбейм. Надежда умирает последний. Улбүбү Султанбаева сыяктуу мамлекеттик ишкананын баардык кызматкерлери жаңы келген жетекчи Сүйүнбай Айткуловго ишеним артышууда. Бүгүнкү күндө анык болуп калганы түндүк геология экспедициясы мамлекеттик ишканасы жетер жерине жетти. Демек Айткулов кызматкерлердин эсинде мекемеге экинчи өмүр берген жетекчи же кылымга жакын тарыхы бар ишкананын ишин жыйынтыктап жаап тынган адам катары эсинде калат. Анын мындан башка жолу жок. Айбек Бейбосунов, Диас Сакимбаев, НТС. Сиздер апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга саресеп салган жумалык берүүсүн көрдүңүздөр. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кайрадан аманчылыкта көрүшөлү.